آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله تعالی را АКШ жана Израилдин соккуларынын натыйжасында каза болгон Аяталла Али Хаменейнин уулу Моштаба Хаменей анын мураскери катары тандалды. Эми көбү Моштаба атасынын саясатын улантат деп күтүшүүдө. آقا مجتبی واقعا مثل پدرشون و واقعا لایق ترین و شبیه ترین کسی که ممکن بود در بین اعضا انتخاب بشه واقعا آقا مجتبی بود و منتظر بودیم و خیلی خوشحالیم که الان رهبر انتخاب شده و مطمئنیم که این مسیر ادامه داره دیگه باز اقامت ایشون. Ал эми Лондондо мурдагы Ирандын падышасынын уулу Реза Пехлевинин жүздөгөн тарапташтары Ирандагы согушту колдоо жүрүшүнө катышып, Израиль элчилигинин алдында митинг өткөрүштү. Very happy that Khamenei was taken out, but there's still a lot of work to do, and we're here to voice our support for who we believe is the true alternative to lead Iran into a transitional government and towards democracy, and that's Reza Pahlavi. 56 жаштагы Моштаба Аяталла Али Хаменейнин экинчи уулу. Ал Ирандагы согуштун биринчи күнүндө 28 февралда АКШ жана Израилдин соккусунан ата-энесин, аялын жана уулун жоготту. Reuters агенттиги өз булактарына таянып маалымдагандай, Кенже Хаменей сокку урулган күнү Тегеранда болгон эмес. Моштаба шииттердин башкы диний борборлорунун бири болгон Кум шаарында билим алып, кийинчерээк ал жерде өзү да сабак берчү. Бирок Аяталла деген диний наамды алган эмес. Атасынан айырмаланып, 56 жаштагы Моштаба узак убакыт бою көмүскөдө жүргөн. Ал эч качан мамлекеттик кызматтарды ээлеген эмес, өз алдында сөз сүйлөгөн эмес жана маек берген эмес. Ал эми ачык булактарда анын бир нече гана сүрөтү менен видеосу жарыяланган. Бирок Моштаба көп жылдар бою көчүк артында туруп, Иран саясатында олуттуу таасирге ээ экендиги тууралуу кептер жүрүп келген. The Guardian басылмасы өз булактарына таянып жазгандай, ал Ислам революциясынын сакчылар корпусуна караштуу Басир жарым аскерлештирилген түзүмүн иш жүзүндө жетектеген. 2019 жылдан бери Моштаба Хаменей АКШнын санкцияларында турат. Эми Моштаба Хаменей да бутага алынышы мүмкүн. Өткөн жумада Израилдин коргоо министри Аяталла Али Хаменейнин мураскери болгон ар бир адам жок кылына турган бута болоорун билдирген.